Саламатсыздарбы, урматтуу бир туугандар. Бүгүн биз сиздер менен Матай 5-бөлүм 3-12 чейинки аяттардагы 8 бакыттын эң акыркысын чындык үчүн куугунтукталгандар бактылуу деген теманы карайбыз. Матай 5-бөлүм 10-аяттан 12-аяттарга чейин мындай деп жазылган. Чындык үчүн куугунтукталгандар бактылуу, анткени асман падышачылыгы алардыкы. Мен үчүн кордук көрсөңөр, мен үчүн куугунтукталсаңар, мен үчүн жалган жалаага калсаңар бактылуусуңар. Кубанып шаттангыла, анткени асмандагы сыйлыгыңар чоң. Силерден мурунку пайгамбарларды да ушинтип куугунтукташкан. Албетте, куугунтук жеп, кордук көрүү бардыгыбызга эле жага бербейт. Бирок бул үзүндүгө ылайык куугунтукталгандар бактылуу деп айтылган. Эмне үчүн? Же эмне себептен куугунтукталгандар? Анткени дүйнөдө ар кандай себептерден куугунтук жеп, кордук көргөндөр бар. Бири жаман иштерди кылып, бири уурулук кылып, ошол үчүн түрмөдө отуруп кордук көрсө, бири саясий куугунтук көрүп, азап чеккендер бар. Ал эми бул үзүндүгө ылайык эмне үчүн же эмне себептен куугунтукталгандар бактылуу деп айтылган? Чындык үчүн жана Ыйсанын ысымы үчүн куугунтукталгандар бактылуу. Филиппиялыктарга жазылган кат 1-бөлүм 28-29 аяттарда мындай деп айтылган. Силерге каршы чыккан адамдардан эч коркпогула. Бул алар үчүн өлүмдүн, ал эми силер үчүн куткарылуунун белгиси. Бул Кудайдан. Анткени силерге Машаякка ишенүү гана эмес, ал үчүн азап чегүү артыкчылыгы да берилген. Демек, Ыйсага ишенгендерге ага ишенүү гана эмес, ал үчүн азап чегүү артыкчылыгы да берилген. Азап чегүү бул артыкчылык дейт. Ал эми Жакан жазган жакшы кабар 15-бөлүм 18-ден 20-га чейинки аяттарда мындай деп жазылган. Эгерде бул дүйнө силерди жек көрсө, силерден мурун мени жек көргөнүн билгиле. Эгерде силер бул дүйнөнүкү болсоңор, анда дүйнө өзүнүкүн сүймөк. Силер бул дүйнөнүкү эмессиңер. Мен силерди бул дүйнөдөн тандап алдым. Ошондуктан бул дүйнө силерди жек көрөт. Кул өз кожоюндан жогору эмес деген сөзүм эсиңерде болсун. Эгерде мени кубалашкан болсо, силерди да кубалашат. Эгерде менин сөзүмдү угушкан болсо, силерди да угушат. Демек, бул дүйнөдөгүлөр бизди жек көрүп, бизди куугунтукташса, анда алар бизден мурун Ыйсаны жек көргөн болот. Ыйса бизди бул дүйнөдөн тандап алгандыктан, бул дүйнө бизди жек көрөт. Ыйсанын кул өз кожоюндан жогору эмес деген сөзү эсибизде болушу керек. Эгерде Ыйсаны кубалашкан болсо, Ыйсаны куугунтукташкан болсо, анда бизди дагы куугунтукташат. Эгерде Ыйсанын сөзүн угушкан болсо, анда бизди да угушат. Тиметейге жазылган 2-чи кат 3-бөлүм 12-аятта мындай деп айтылат. Дегеле, Машаяк Ыйса жолунда такыба жашагысы келгендердин бардыгы куугунтукка алынат. Ким Ыйсага ишенип жана Кудайга жаккандай жашагысы келсе, күнөөлөрдөн баш тартып, Кудайдын эркине ылайык жүргүсү келсе, жашагысы келсе, таза, ыйык, адил жашагысы келсе, андай адам куугунтукка алынат. Ал эми ким Ыйсага келип, бирок Кудайга жаккандай эмес, өзү каалагандай жашагысы келсе, ал ишеним үчүн эч кандай куугунтукка алынбайт. 2 Тиметей 1-бөлүм 8-аятта мындай деп айтылат. Ошондуктан сен Теңирибиз Ыйса Машаякты күбөлөндүрүүдөн жана ал үчүн туткунга алынган менден уялбагын. Тескерисинче, жакшы кабар үчүн башыңа түшкөн кыйынчылыктарга Кудайдын күчү менен чыда дейт. Машаякты күбөлөндүрүүдөн уялбашыбыз керек жана Машаяк жөнүндө жакшы кабар үчүн башыбызга кыйынчылык түшсө, ага Кудайдын күчү менен чыдашыбыз керек. Элчи Петр жазган 1-чи кат 4-бөлүм 12-аяттан 16-аятка чейин мындай деп жазылган.
Сүйүктүү бир туугандар, сыналышыңар үчүн жиберилип жаткан оттуу сыноону жат нерсе катары өгөйлөбөгүлө. Тескерисинче, машаяк тарткан азапка ортоктош болуп жаткандыгыңар үчүн кубангыла. Анткени анын даңкы көрүнгөндө кубанычка жана шаттыкка бөлөнөсүңөр. Эгерде машаяктын ысымы үчүн кордолуп жатсаңар, анда бактылуусуңар. Анткени даңк руху, Кудайдын руху силерде. Алар аркылуу ага акарат келтирилет, ал эми силер аркылуу ал даңкталат. Бирок силердин араңардан эч ким киши өлтүрүп же уурулук кылып же жаман иштерди кылып же бирөөнүн ишине кийлигишип азап тартпасын. Эгерде машаякчы болгону үчүн азап тартып жатса, анда уялбасын. Тескерисинче, ушул наамы үчүн Кудайды даңктасын. Демек, бул үзүндүгө ылайык чындык үчүн же машаяк үчүн болгон куугунтук сыноо катары Кудайдан жиберилерин жана биз андан качпашыбыз керек экендигин көрдүк. Анткени сыноолор убактылуу, алар биздин ишенимибизди бекемдөө үчүн жиберилет жана Кудай аны өзү көзөмөлдөп турат. Кудайдын көзөмөлүсүз, анын эркисиз эч нерсе болбойт. Машаякка болгон ишенимибиз үчүн куугунтукталсак, биз анын тарткан азаптарына ортоктош болгон болобуз. Ошондуктан биз буга кайгырбай, тескерисинче кубанышыбыз керек, анткени бул үчүн сыйлык алабыз. Эгерде машаяктын ысымы үчүн кордолуп жатсаңар, анда бактылуусуңар дейт. Бирок силердин араңардан эч ким, эч бир адам киши өлтүрүп, жаман иштерди кылып, уурулук кылып, же бирөөнүн ишине кийлигишип азап тартпасын дейт. Эгерде машаякчы болгон үчүн азап тартып жатса, анда уялбасын, тескерисинче ушул наамы үчүн Кудайды даңктасын дейт. Ошентип, Исага болгон ишеним үчүн, машаякчы болгону үчүн куугунтукталгандар бактылуу, анткени асман патшачылыгы алардыкы. Алардын асмандагы сыйлыгы чоң. Сиз эмне үчүн же ким үчүн куугунтук жеп азап чектиңиз, же азыр эмне үчүн, ким үчүн куугунтук жеп азап чегип жатасыз? Эгерде ишенимиңиз үчүн куугунтукталып азап чегип жатсаңыз, анда сиз бактылуусуз. Анткени бул адамдын эмес, Кудайдын сөзү. Амин. Эмки насаат сөздө биз машаякчылар жердин тузу жана дүйнөнүн жарык аттуу теманы карайбыз. Бул абдан баталуу сөз болот.